Адил күзгүнүн маңдайына барды. Алгач маңдай чачын кесип көрдү. Жакшы эле көрүнүп калды окшойт. Анан бир тал чачын кармап кести. Анан дагы бирин, дагы. Ошентип тегиздейм деп чачы өйдө кылдый болуп бир укмуш. Чуркап барып чакадагы суудан колуна ууштап башына куя берди. Кайра күзгүгө чуркады. Турмуш аны кандай шылдыңдаса да көтөрмөк, бирок эртең сабакта балдардын каткырып күлгөнүн элестеткиси келбеди. Эмне кыларын билбей селейди. Акыркы үмүтү атасы же апасы кечки автобус менен келип калганында эле. Башына өңөчкөн жаман кепкасын жамшыйта кийип, айыл четиндеги чоң бактын жанына көк шиберге жата кетти. Кечки автобус келчү маал көк шиберди көктү карап жатып булуттарга суктанат. Кандай аппак, канатым болгондо ушул булуттун үстүнө чыгып алып классташтарыма байкоо салсам, алар мектепке барчу жол менен кырдан ылдый түшүп баратканда булуттарга жашынып, аларга көрүнбөй, "Эй балдар, мындан кийин Адилди шылдыңдачу болбогула" деп үнүмдү корулдатып жасап айтсам, алар коркконунан "Макул" дешип мектепке чуркашса, бул анын кыялы. Кыялданып жатып машинанын дүрүлдөгөн үнүн уккандай болду. Мына, көп күттүрбөй автобус да келди. "Бир бут түштү, 2 бут түштү", деди автобустун ары жагынан денеси көрүнбөй, автобустун астынан көрүнгөн буттарды санап. Автобус жылып кетти. Булар ата-энесине такыр окшобойт. Бири аркы кошуна Калдыбай экен, дагы башка экөө чоочун аялдар. Адил үйүнө келгенде кеч кирип калган. Үйдө тайэнеси жок экен. Дагы арак издеп кеткендир. Эмнегедир бүгүн акыркы үмүтү үзүлгөндөй болду. Жанатан жипти байлаганында ушул "Муунуп өлүптүр" дегенди угуп жүргөнү бар. "Ушинтип эле муунса керек", деди ал. Жипти мойнуна салып, бут алдындагы челекти тээп жиберди. Анын кичинекей денесин көтөрүп турган жаман челек кыйшайып барып, токолонуп кетти. Акыркы жолу "Апа" деди жарыкта. Акыркы үмүт Жумагүл Барктабасованын новелласы.